Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен адаби окуу сабагынан ата-бабалардан эмнелер бизге мураска калган деген теманы өтөбүз. Анда сабактын максаты менен таанышып алалы. Бүгүн силер сабакта ата-бабалардан калган мурастары боюнча кеңири маалымат аласыңар. Текстти окуйсуңар, суроолорго жооп бересиңер, сүрөттөрдү көрүп, билгениңерди айтып бересиңер. Ырды көркөм окууну үйрөнөсүңөр. Биз ата-бабалардан калган мурастарды билсек, аларды кадырлап сактай алсак, анда сабагыбыз максатыбызга жетет деп ишенем. Ата мурасы ыйык, аны сакта бийик. Мен кыргызмын. Мен кыргызмын, кыргыз деген улутмун. Москва, Бейжин, Вашингтон бүтүккун. Мекен кылып теңир тоону жердеген. Манас атам менин түпкү уюткум. Ырды Асек Казиев жазган. Манас эпосу Кыргызстандын сыймыгы, анын улуу рухий мурасы. Ал миллиондон ашык саптан турат. Манас жөнүндөгү дастан 1000 жылдан ашуун мезгилден бери муундан муунга өтүп келет. Эпосту манасчылар айтат. Манас эпосу 84.830 саптан, Семетей эпосу 397.775 саптан, Сейтек эпосу 17.948 ыр сабынан турат. Белгилүү манасчы Сагынбай Орозбаков 180.378 сапты айтып бизге калтырган. Саякбай Каралаев 84.830 сапты айтталган. Чокморов 103.090 сапты айткан. Ал эми кытайлык манасчы Жусуп Мамай 53.280 сапты айтып берген. Аннык чечен акындар жазгы жааган жамгырдай. Кыргызда төкмөчүлүк өнөр бар. Муундан муунга, улуудан кичүүгө өтүп келе жатат. Жеңи жок, токтогул, тоголок, барпы өңдөгөн көптөгөн акындарыбыз бар. Кыргыздын эң сыймыктуу комузун айтып кетсек болот. 3 буро, жалгыз тек, 3 кыл комуз. Чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз. Оп-оңой көргөн көзгө жөпчөнөкөй. Бирок да өнөрү бар айтып болгус. Кылымдан кылым санап көксөй, жыр калды биздин ушул күндү көздөй. Бул комуз көп суларды кечип келген, эли да комузундай жөпчөнөкөй. Комуз ак калпак кыргыз элинин байыртан берки чертме кылдуу үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, ак чечек, алмурут, тал, терек, карагай, арча жыгачтарынан чабылат. Боз үй. Боз үй кыргыздардын турак жайы. Ал көчүп жүрүүгө абдан жакшы. Боз үй жыгачтан, кийизден жасалат. Ал абдан ыңгайлуу. Кышында жылуу, жайында салкын. Боз үйдөн аталардын усталыгын, энелердин уздугун көрө алабыз. Улуттук кийимдер. Улуттук баш кийимдер. Кыргыздардын эң ыйык буюму баш кийими. Кыргыздар аларды абдан ардакташат. Жерге, тепсендиге таштабайт. Аны тегеретип ойнобойт. Атасы баш кийимин баласына гана берет. Эч кимге белекке да бербейт. Адам отурган отургучка койбойт. Калпак. Ак калпагы кыргыздын, ак жүзүндөй нур кыздын. Ак кар баскан тоолордо, ак нурундай жылдыздын. Элечек. Бал пайышып энелер, суй кайышып жеңелер. Элечекти кийсе, перилерге теңелер. Шөкүлө. Ак шөкүлө айчүрөк, ак куу болуп барыптыр. Сызып учуп асмандан Семетейге жагыптыр. Бүгүн балдар силер менен биз Байтемир Асаналиев агайдын чыгармасы менен таанышабыз.
Байтемир Асаналиев, акын, котормочу, журналист. Ал 1940 жылы 10 ноябрда Тянь-Шань районуна караштуу Чет Нура кыштагында туулган. Алгачкы балдарга арналган жаз боёгу ырлар жыйнагы 1967 жылы жарык көргөн. Мурас. Ата баба мурасы, боз үй комуз ак калпак, унутпастан буларды уруналы ардактап. Ар бир кыргыз баласы ак калпакты кийсин, ак боз үйдө олтуруп, комуз черте билсин, элин жерин сүйсүн, эне тилде сүйлөссүн. Сөздүктөр менен иштеп алалы балдар. Мурас бул ата бабалардан калган насаат сөз, буюм, байлык, осуят сөз, улуулардан калган акылман сөз, уруналы, пайдаланалы. Сүрөттөн силер ат жабдыктары болгон ээрди көрүп турасыңар. Жаңы теманы бышыктап алалы. Мурас дегенди кандай түшүндүңөр? Ата бабаларыбыздан бизге эмнелер мураска калыптыр? Алар тууралуу өз оюңарды айтып көргүлөчү. Аталардын мурастарын билүү, ардактоо, сактоо эмне үчүн зарыл экендигин силер кандай түшүндүңөр? Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда эмесе үйгө тапшырма. Китептин 48-49 беттерди көркөм окуйсуңар. Ырды жаттап, мага видео аркылуу кайтарын байланышка чыгасыңар. Суроолорго жооп берип, түшүнүүңөрдү айтасыңар. Саламатта калгыла.